Сасык тумоо менен күрөшүү. Учурда кескин өзгөргөн аба ырайынын таасиринен улам сасык тумоо күч алып турган маал. Саламаттыктын бекемдиги үчүн бул илдеттен коргонуу ар бирибизге маанилүү. Эмесе анын айрым эрежелерин ортого салабыз. Сасык тумоодон сактануу үчүн. Сасык тумоо күчөп жаткан маалда балдарды театр, конокторго алып баруудан баш тартыңыз жана сасык тумоолоп калган адамдын жанына жакын жолобого аракет кылыңыз. Сүйлөшүүдө ортодо 1 метр аралыкты кармаңыз. Дүкөнгө же коомдук жайларга барууда бет-кап пайдаланыңыз. Колуңузду бат-баттан дезинфекциялоочу майлыктар менен арчып туруңуз. Үйгө кирериңиз менен колуңузду самындап жууп, анан кийимиңизди которуңуз. Үйдө сасык тумоологон адам болсо оксалин майын колдонуңуз. Жуулбаган колуңуз менен көзүңүздү жана мурдуңузду ушалабаңыз. Үйдү дезинфекциялоочу каражаттар менен жууп жана тез-тезден желдетип туруңуз. Катуу чарчоодон алыс болуңуз жана убакыт сааты менен уктап туруңуз. Уйкуга канбоо ооруп калууга шарт түзөт. Иммунитетти көтөрүүчү азыктардын бири аскорбин кислотасын колдонуңуз. Сасык тумоонун алдын алуучу дагы бир каражат — сасык тумоого каршы эмдөө алуу. Ал эмдөө сизди 6 айга чейин коргойт. Сасык тумоодун алгачкы белгилери байкалганда бутуңузду горчица салынган жылуу сууга 10-15 мүнөт салып, андан кийин бутуңузду жылуу кармаңыз. Тамагыңызды ромашка, сода, фурацилин жана марганцовка менен чайкаңыз. Мурдуңузду туздуу суу менен чайкаңыз же самындын көбүгүн мурдуңузга салыңыз. Мында мурдуңуз ачышат, аябай чүчкүрөсүз, бирок тез эле айга түшөсүз. Самындын көбүгү менен туздуу суу мурун көңдөйүндөгү микробторду, инфекцияларды жана вирустарды тазалайт. Суюктукту көп ичиңиз. Карагат, малина жана лимон кошулган чай сасык тумоодо эң сонун жардамчы боло алат. Сасык тумоону башкаларга жугузбоо үчүн сасык тумоолоп калган учурда 7-10 күнгө чейин эл менен аралашпастан толук дарылануу зарыл. Чүчкүргөндө, жөтөлгөндө ар дайым оозду жүз арчы менен жабуу керек. Жүз арчыны күн сайын жууп туруу туура. Сасык тумоодон сактоочу азыктар. Сарымсак иммунитетти көтөрүп, организмге вирустар менен күрөшүүдө жардам берет. Сарымсак оорунун алдын алуучу жана тумоолоп калган учурда ооруну күчөтпөөчү касиетке ээ. Бир күндө жок дегенде бир тишчиден пайдаланыңыз. Бал сасык тумоого, тамактын ооруганына, нерв системаларынын жакшы иштешине жана ашказан ооруларын айыктырууда жардам берет. Балды кайнап турган ысык сууга аралаштырганда өзүндөгү пайдалуу элементтерди жоготуп коет. Андыктан жылымык гана сууга аралаштырып ичүү зарыл. Деңиз азыктары жана балыктар. Деңиз балыктарынын курамындагы цинк суук тийгендеги алгачкы белгилерден арылууга көмөк көрсөтө алат. Деңиз балыгынын курамында адамдардын чын ден соолугу жана сулуулугу үчүн абдан пайдалуу жана муктаж болгон заттар омега-3 бар. Эт мурундун курамындагы С витамини иммунитетти көтөрүп, суук тийгенге жана инфекцияга каршы турат. Эт мурундун ашы С жана Р витаминдеринин жетишсиздигин алдын алууда пайдаланат. Менингит жугуштуу илдет. Учурда кыш, бул мезгилде көпчүлүгүбүз чүчкүрүп, жөтөлүп, башыбыз ооруп, өзүбүздү көп ирет жаман сезип калабыз. Мындайда сасык тумоолоп калдым деп өз алдыбызча дары иче баштайбыз. Бирок ушул абалда сасык тумоо эмес, башка бир коркунучтуу илдеттин башталышында турганыбызды билбей калышыбыз ыктымал. Ал илдет менингит. Менингит баш мээнин чел кабыгынын ириңдеп кетиши. Бул өтө коркунучтуу жугуштуу оору. Илдет организмде өз алдынча же башка бир оорунун таасири астында пайда болушу ыктымал. Менингит оорусу пайда болгон мезгилине жана өсүшүнө жараша бир нече түргө бөлүнөт. Этиологиясы боюнча бактериялык, вирустук, бөтөнчө микроорганизмдердин таасиринен пайда болгон менингит болуп бөлүнөт. Мүнөзү боюнча суук тийген, ириңдеген жана оорлошкон деп айтылат. Илдеттин өсүшүнө карай курч жана өнөкөт болсо, пайда болуусуна карай биринчи жана экинчи типтеги, башкача айтканда башка оорунун кесепетинен келип чыккан деп бөлүнөт. Пайда болуу себептери: менингит оорусуна эң көп чалдыктырган бактериялар менен вирустар болуп саналат. Балдарда менингиттин пайда болуучу булагы болуп, суу, тамак жана ар нерсени оозуна салгандан жугуучу энтеровирус эсептелет. Чоң адамдарда бактериалдык менингит оорусуна көп чалдыккандар кездешет.
Бактериялар тамактан козгоп, тамактан жана мурундан кирип, жүлүндөгү суу менен канга аралашып, мээнин челин шишитип, ириңдеп жиберет. Айрым убакта стрептококк бактериясы козгойт. Бул энеси төрөт маалында же бойдогу кезде инфекцияга чалдыккан жаңы төрөлгөн ымыркайларда кездешет. Бул бактериялык менингитке каарыган адамдардагы көп кабылышат. Андан тышкары башка оорулардын кесепетинен же баштын жаракат алуусунан улам пайда болушу мүмкүн. Башын жаңы жууп бүтөрү менен катуу суукта жылаңбаш шамалга же аязга чыкса пайда болушу ыктымал. Белгилери: баш оору, тилден калуу, титирөө, эстен танып жатып калуу, жарыкка жана үнгө сезимталдуулугу жогорулоо, кусуу, алсыз боло баштоо, жүрөктүн согушунун начарлашы, булчуңдары ооруп баштоо, оорулуунун башын көтөрө албай калуусу, дене табынын көтөрүлүп кетүүсү. Кичинекей балдар башын кежигесине тартып, бутун бүгүп, ит сыяктуу жатып калат. Айрым убакта бутунан баштап денесине толук кызамык чыгып, жайылып кетет. Ымыркайлардын эмгеги шишип кетет. Баланы колго алса, чыркыра ыйлайт. Териси өтө сезимтал болуп калат. Денесине жабылган шейшептен тулкусу ооруп алсызданат. Ал кантип жугат? Жугуу жолдору ар кандай? Көбүн эсе аба аркылуу жугат. Эгер сиз менингит болуп ооруган адамдын жанында 45 мүнөттөн ашуун байыр алып калсаңыз жана организмиңиз ал вирус менен күрөшө албаганда иммунитетиңиз алсыз болсо, анда сиз жуктуруп алуу коркунучундасыз. Тамак ичкенде тиш жуучу щоткаңызды оорулуу менен бирге колдонсоңуз, учурашканда, жай мезгилинде жабык имараттагы бассейндерге жана көлмөлөргө көп түшкөн балдарда энтеровирусту жуктуруп алуу коркунучу көч. Жөтөлүп, чүчкүрүп, мурду бүтүп ооруп жаткан адамдар же ичи өтүп жаткан оорулуу менен узак мезгил бирге болгондо, өздүк гигиенаны сактабаганда, үйдүн ичин таза кармабаганда, ангина, өнөкөт каймары жана башка дем алуу органындагы илдеттер, жатаканада же казармада бирге жашаганда, көк боору ооругандар тез кабылышы ыктымал. Сактанууга болобу? Жакындарыңыз менингит менен ооруп калгандагы далилденсе, тез арада аны менен болгон байланышты үзө туруу абзел. Сөзсүз түрдө өздүк гигиенаны сактоо керек. Сиз жашаган жатаканада менингит менен ооруган адам бар экендиги билинсе, ар убак бетиңизге бет кап кийип жүрүүңүз шарт. Тамак ооруңуз болсо, өнөкөткө айланып кеткенчекти дароо дарылоо керек. Ошондой эле жылына бир жолу оорубасаңыз дагы текшерүүдөн өтүп турганыңыз ашыкча болбойт. Ар убак колуңузду самындап жууп турушуңуз абзел жана бардык жер жемиштерди жууп жегенден эринбеңиз. Ошондой эле кайнатылган суу ичүү, аны тамак ашка колдонуу сунушталат. Чымын, чычкан, таракан, келемиштерди жолотпой жашоо коопсуз. Алар дагы вирус ташуучулар болуп эсептелинет. Тамак аш рационуңузду витаминдерге бай, жер жемиштер менен толуктап, иммундук системаңызды жогорулатууга аракет кылыңыз.